Алдыңыздарда Манас Улуттук Академиясынан өкүлдөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү улуу залкар манасчыбыз, Кыргыз элинин көөнөрбөс кенчи болгон Саякбай атабыздын 130 жылдыгына арналган маарекенин катышуучулары, сиздерди ушундай чоң жыйынга келип катышып баарыбыз чогуу Саякбай атабызды эскерип турганыбыздарга мен абдан чоң кубануу жана толкундоо менен сиздердин алдыңыздарда ушул Улуттук Манас Академиясы, мына Талант Алымбекович айтып кетти, кандай чоң иштер жаратылып келген. Мына азыркы мезгилде дагы биздин Улуттук Манас Академиясы тарабынан жаралып жаткан көптөгөн ишмерликтер мына ушул биздин залкар манасчыбыз Саякбай атабызга байланыштыгын айтып кетким келет да. Мисалы үчүн бардыгыбыз эле айтабыз, бул кыргыз эли Манас десе Саякбайды айтат, Саякбай десе Манасты билебиз. Манас бул кыргыз элинин жөн эле кенчи эмес, бул биздин жандуу этикалык илимибиз деп жаңы долбоор менен Улуттук Манас Академиясы азыр иштеп баштады. Бул долбоордо чет элдик окумуштуулар, сиздер ушул кыргыз элинде Манастын сакталып калгандыгы өзү бир абдан чоң жетишкендик, элиңерге бир кандайдыр бир Кудайдын берген бир абдан чоң белеги экен деп айтып келип атышат да. Мен өзүм да мына жогоруда өтүп кеткен коноктор айткандай, мен өзүм Индияда окуп жүргөндө бир белгилүү режиссерлор менен ушул Эрнст Абджапаровдун Саякбай тасмасын көрсөткөндө, ошол тасманы көрүп режиссерлор бул атага абдан бир чоң касиет берилиптир, дарамет берилиптир деп ошол фильмдин орус кыргыз тилинде болуп атса дагы фильмди көрүп ушундай бир кандайдыр бир толкундоо менен аябай таң калып карашканда, анан кийин Манас боюнча бир чоң изилдөө керек экен, илимий изилдөө керек экен. Жөн эле мындай эпос катары эмес, маданий мурас катары эмес, илим жана силердин ушул турпатыңар жөнүндө деги эле Манас бул кыргыз элинин чыныгы руханий, рухун ойготуучу күч экендиги жөнүндө кандайдыр бир толук изилдөөлөрдү жүргүзүш керек экен. Манас жөнүндө кино тартыш керек экен. Бирок бул тартуу аябай дыкат изилдөөлөргө дуушар болуп, андан кийин тартыш керек экен деген бир чоң бир ойлорду айтып кетишкен да. Ал эми Манас Академиясы тарабынан мына акыркы мезгилдерде өзүңүздөр мүмкүн көргөндүрсүздөр, Айкөл студиясы иштеп жатат жана ошол студияда Саякбайга саякат деген чоң бир жакшынакай берүүлөрдүн циклын баштаганбыз да. Ошол циклдердин ичинде биздин манасчыларыбыз, мына бул жерде конокто отурган манасчыларыбыз да жана ошондой эле Саякбай атабыздын кызы Гүлсүн апабыз да катышып кеткен да. Ошол мына могу жерде тартылып турган сүрөттүн кайсы мезгилде тартылганы, кандай абалда тартылганы, Саякбай атабыздын ушул айылда ак өлөңдө көлгө келип алып, ушул 3-4 ай бою Манас айтып отургандыгы жана ушундай элдин баары чогулуп келип атайын угуп кандай бир шан шөкөткө айланган мезгилдери жөнүндө көз жашын алып, ошол Саякбайдын саякатка барып айтып бергендеги сюжеттери жакында биздин Манас Академиясынын Айкөл студиясы тарабынан тартылат да, көргөзүлүп берилет. Жана ошондой эле ушул Саякбай менен чогуу замандаштары, көрүп калган кишилер катары, мисалы үчүн Сулайман агайыбыз дагы аябай чоң бир окуяларды айтып берген да. Негизи биз ошол Саякбайга саякат тартып атканда, ошол кандайдыр бир атабыздын руху жандуу экенин, тирүү экенин сезип турабыз да. Баарыбыз ошону угуп тартканга аракет кылабыз да. Катышып, көрүп, ким айтып берип атса, ошону аябай бир мындай бир кунт коюу, мындай чын жүрөктөн кошулуп, дилибиз, жаныбыз менен угабыз да. Бул көрүү өзүнчө эле бир мындай тартканда эле кереметке ээ да. Ошондой биздин Айкөл студиясында азыр Саякбайга саякат, Манас жаңырат, 40 чоро
баяны, Манас мейкини сыяктуу атайын циклдер, ошол тасмалар, передачалар тартылып атат да. Кудай буйруса аны көрөсүздөр. Жана мына Талант Алымбекович айтып кетти, кандай деген сонун китептер жарыкка көрдү. Биз ошол китептерди Бишкек ушул Балыкчы шаарынын мэриясына жана ушул жерде Ак Өлөң айылынын мектептерине дагы алып келдик. Аны биз белек катары тапшырып беребиз деген чоң үмүттөбүз бүгүн. Урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү маданий жана тарыхый иш-чара болуп отурат. Бул Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгы. Урматтуу кыргыз элим, бул майрамдар 150 жыл, 200 жыл, 1000 жылдыкка улансын. Жана бир эле каалоом бар, кыргыз элинде мал багаар эмес, жан багаар эмес, Саякбай Каралаев атабыздай болгон эл багаар уулдар көп төрөлсүн. Саякбай Каралаевдин өзү жок болсо дагы өзүнүн өнөрү менен, кылып кеткен тарыхы менен кыргыз элин дүйнөгө даңктап, таанытып отурат. Андыктан дагы бир жолу майрамыңыздар майрамдарга улансын, тойлор той кылансын. Кийинки жакшылыктарга көрүшкөнгө чейин. Урматтуу бүгүнкү мааракенин катышуучулары, урматтуу Балыкчы шаарынын мэриясы, Балыкчы шаарынын мэри, сиздерге терең ыраазычылык. Бүгүнкү мааракеңер кут болсун. Анан албетте Саякбай атабыздын жанагы радиодо айтылып, жазылып калынган ошол эмгеги биз дайыма эстей жүрүшүбүз керек. Ал жерде Исхак Разаковдун, Турсун Нуралиевдин, Иса Акунбаевдин, Мухтар Ауезовдун 4 кишинин эмгеги зор экен. Бул бир. Экинчиден, мен канча сөз сүйлөндү, Саякбай атабыз жөнүндө көп нерсе айтса болот. Бирок мен бүгүн ушул жерден ошол демилгемди ачыкка чыгарайын деп атам. Сиздерге элдин алдына салайын деп атам. Андан аркысынан мына Саякбай фондусу, Манас театры, Манас улуттук академиясы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен ишке ашырабызго деп ойлойм ал демилгени. Биз Кыргызстанда Саякбай Каралаевдин айткан манасын изилдөө жана жайылтуу боюнча атайын академия түзүшүбүз керек, илимий мекеме. Себеби жөнөкөй эле бир китеп, 10 китеп жазып кеткен Гёте институту бар. Германияда Гётени изилдешет Германияда. Бизде болсо 500 000 сапты жатка айткан эмал жазылып калынган. Биз ошондой адамдарды изилдейбиз деп, ар кайсы мекеме ар кандай изилдөөлөрдү жүргүзүп убара болуп келатат 80 жылдан бери. Бирок бизде чынында ушундай мааракеле өтө эле тим болбостон, бизде Кыргызстанда Саякбай Каралаевди изилдөө жана анын айткан манасын жайылтуу боюнча академия түзүлүш керек, илимий академия. Ал ошол мамлекеттен каржыланыш керек. Мен ошондой демилге көтөрүп атам, бүгүн ошону сиздерге сунуштап атам. Бүгүнкү мааракеңиздер кут болсун. Бардыгыңыздарга рахмат. Биздин белектерибизди Балыкчы шаарынын мэриясына тапшырып коебуз.